Акыркы убактарда жаңы курулуштардын ачылганы байма-бай болууда. Бул көрүнүш ар бир жаранды кубанткан жакшы жөрөлгө. Бирок ачылуу аземдерге жаш студенттерди, мамлекеттик кызматкерлерди мажбурлап алып келүү да салт айланды. Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсү бүгүн шаар бийлиги пайдаланууга берди. Ага өкмөт башы Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Ачылуу аземге келгендердин басымдуу бөлүгү жаш студенттер. Алар бул жайга окутуучулар мажбурлап алып келингенин айтышууда. Коллежде. Бияка эмне келгенди? Ачылышка келдик да. Бияка чакырдыбы? Агайлар алып келди. Сенче кайда окуйсуң? Мураста окуйбуз. Мурас инновационный коллежине окуйбуз. Бияка ким алып келди силерди? Агайлар алып келди бизди бул жака. Чакырышты. Ооба. Оштуда окуйм, коллежде. Бияка ким чакырды? Бұл жаққа ағайы сақырды. Шол жақтан келіп, парадан шығып келдік. Сабак жок беле бүгүн? Жоқ. Сабақтар парадан деле бошотулду, уже пара деле сабак деле болбойт. Камерага ачык маалымат бербегени менен айрым окутуучулар шаардык бийликтен студенттерди чогултууну буйруганын жашырышкан жок. 2 саат убакыт өткөндөн кийин өкмөт башы келип шаардыктарды куттуктап жаңы жолдун кызыл тасмасы кесилди. Дагы бир жолу ушул жолубуз ачылган атат. Баарыңыздарды куттуктап, дайым ушундай жакшы иш-чараларда, элди бириктирген иш-чараларда, элди ынтымакка, ийгиликке чакыра турган, бириктире турган иш-чараларда чогуу бололу деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Эми жаңачылган жол жөнүндө айта турган болсок, мындан 5 ай мурун Шакиров көчөсүнүн жаңылоо иштери башталган. Бирок толук 100%га бүткөрүлдү деп айтууга болбойт. Айрымдагы аткарыла турган жумуштар бар экенин жолду салган Тасико компаниясынын жетекчиси өзү тастыктады. Ал эми жолдун жалпы узундугу 2 чакырым 400 метр түзүп, 69 миллион сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен сарпталган. Бул өзү жолдун мөөнөтү 1 жыл болчу, 11 ай болчу. Биз ошону мына 6 айда толугу менен бүтүрүп атабыз. Анткени жолдун суроо көп болуп атат. Эмне үчүн бул жолду салдыңар деген да, кеңейттиңер деген. Бул негизги бул максат Талайбек Насырбекович келгенде эле айткан, архитектура менен жолдор башкармалыгына тапшырма берген. Ошо шаардагы жол тыгындарын азайтуу үчүн кайсы жолдорду кеңейтсек болот, кайсы жолдорду ачсак болот, ошону иликтеп чыккыла деп бизге тапшырма берген. Биз архитектура менен биргеликте негизинен 3 көчөнү караганбыз. Бул эң биринчи көчө Шакиров көчөсү болчу. Бул убакка чейин жергиликтүү тургундар жолдун сапаты салынган жана жолду салуу менен жергиликтүү тургундарга бир топ зыян келтирилгенин айткан болчу. Алар жол салынып жаткан учурда канализация жана суу түтүктөрү кошо сүрдүрүлүп, жарактан чыкканын айтып даттанышкан. Мана 2 жам башты дарактарды кести. Результат кандай? Жолду менде эсептесеңиз, жарым метр кошулган дейди. Өзгөрүш жок да. Просто элди кыйланганы калып атат. Кече түнү ким Домбитеде жүргөн болсо, пробканы көрүп атат. Пробкада Кыргызстанда баардык пробкада болуп калды ошолорчу. Бул не болду бул? Жолду казып койду. Акча иштегенлер иштеп кетти. Элди кыйланганы калып атат. Азыр мана канализацияны өлтүрдү, водопроводду өлтүрдү, газды өлтүрдү. Элге кыйын болуп атат. Ал эми жолду жаңылаган компания өкүлдөрү бул жол 50 жылга чейин кызмат кылат деген жакшы ниетте турушат. Осо Тасико аталышындагы компания 69 миллион сомго тендерден утуп алышкан. 3 жыл бою жолдогу айрым кемчилдиктерди компания өкүлдөрү өздөрү жаңылап турууну моюндашкан. Буга чейин бул жол 60-жылдар салынган экен. 50 жылдан ашык кызмат кылып тур. Эгер мурдагыдай эле азыр эми оор техникалар көбөйүп атпайбы? Мурдагыдай жеңил техникалар, өзүнүн мындай салмагынан ашпаган техникалар жүрө турган болсо, биз дагы ошончо гарантия бере алабыз. Кепилдик бере алабыз ошончо жылга. Канча жылга кепилдик менен салдыңыздар эми ушул жолдо? 50 жыл. Эскерте кетсек, Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсү бул убакка чейин оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Жалпысынан жолдун 2 чакырым 400 метрине жаңы асфальт төшөлдү. Андан тышкары жол жээгине 11 аялдама курулду. Таткаш Абдан, Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Биздин каналга катталууну унутпаңыз. Коңгуроону басып, комментарий калтырыңыз. Жана ошондой эле видеону толугу менен көрүңүз. Нурньюз — ачык жана так маалымат.